Булуттарга урулган тынч, мейлүүн балыкчы шаары. Каланын өзгөчө жайларынын бири болгон эң чоң комуз жеригип жаткан сейт. Ал эми балдар майрамын уккандар топ-тобу менен Толкун пляжына шашып баратышты. Билбегендер музыка жаңырган тараптагы чоң салтанатты боолгоп агылып жатты. Урматтуу Балык шаарынын тургундары жана конокторду, сиздерди тарыхта биринчи жолу Балыкчы шаарынын мэриясынын жана Кумтөр Gold Company колдоосунда өткөрүлүп жаткан Кумтөр үй бүлө күнүнүн майрамына арналган бүгүнкү мааракебизди ачык деп жарыялайбыз. Эми сиздерден бир кол чаларды күтөлгенсиздер, кол чаап кол, урматтуу туугандар. Жайкы каникул жана эмгек өргөөсү учурунда Кумтөр компаниясы Балыкчы шаар башкармалыгынын колдоосу менен Ысык-көлдүн жээгинде өзгөчө майрам уюштурду. Негизинен бул жерде биздин база жайгашкан. Кумтөр кен жери үчүн абдан маанилүү база болуп саналат. Здесь балыкчы. Балыкчы өткөл базасы Кумтөр компаниясынын башкы логистикалык борбору болуп саналат. Базанын негизги максаты Кумтөр ишканасын күнүгө тынымсыз камсыздап турушат. Базада көмөкчү уюмдардын кызматкерлери менен кошулуп 200 адам эмгектенет. Үй бүлөлүк саамалыкты ачык асманда өткөрүү уюштуруучуларга кокусунан эле келип калган жок. Компания 2 жылдан ашык убакыттан бери эмгекти коргоо жаатында лидер болгон Work Safe, Home Safe жумушта да үйдө да коопсуздук программасын жүзөгө ашырып келет. Анын негизги максаты коопсуздук техникасын түздөн түз ишке ашырып, үй бүлөгө аман эсен кайтып келүү болуп саналат. Мы заботимся о наших работниках. Балыкчы шаарында биздин көптөгөн жумушчуларыбыз да бар. Тагыраак айтканда, биз өз кызматкерлерибизди жумушта гана эмес, үйдө да кам көрөбүз. Чтобы наши семьи, детишки были в безопасности. A certain culture in the company. Ошондуктан биздин кызматкерлерибиз үй бүлөсүндө бул маданиятты колдонушун каалайбыз. Zero harm to Балыкчы мэриясы майрамды өткөрүүгө ыңгайлуу жашыл бак тарактуу жана меймандар үчүн 14 оюн жана окуу секторлору жайгаштырылган пляжды тандоого жардам берген. При поддержке Кумтөр Gold Company, вы сами знаете, многие... Кумтөр Gold Company ишканасынын долбоорлору өзүңөр билгендей көптөгөн социалдык маселелерди чечип келет. Бирок үй бүлө күнү алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Биринчи жолу Кыргызстанда Балыкчы шаарында жүзөгө ашты. Менин оюмча, бул майрамдан кийин ар бир үй бүлөдөгү мамиле мындан да жакшырат деп ишенем. После этого праздника в каждой семье будет отношение друг к другу еще лучше станет. Көптөн күттүргөн майрам балдарды жана ата-энелерди чогултуп, күндүн алгачкы нуру менен кошо башталды. Саламдашуу сөздөрдү угуп-укпай, дилгир чыдамсыз балдардын армиясы оюн талаасына умтулушту. Бардык оюндарда Кумтөрдүн ар кайсы бөлүмдөрүнүн кызматкерлери даярдашкан. Негизги басым үйдө жана көчөдө суудагы коопсуздукка арналган. Абдан жакшы шайыр, үй бүлөлүк майрам болду. Жогорку деңгээлде уюштурулган. Калк ынтымактуу, көңүлдүү. Жол коопсуздугу жарык чырактар менен өзгөчөлөндү. Балдардын көңүлдөрүнүн баардыгы шайыр жана кызыктуу аниматорлорго бурулган. Продолжаем смотреть. Давай, первый знак, угадывай. Осторожно, дети. Так. Правильно, осторожно, Совершенно дети. Так. Итак, держи свой балл, дружище, и мы с вами движемся дальше. Следующая вот эта малышка. Осторожно, дети. Осторожно, дети. Это правильный вариант ответа. Здорово. А вот что нужно, чтобы перейти дорогу? Сначала мы куда смотрим? На какие знаки как реагировать? Эгерде бала жолдон кандай белгиде өтөөрүн билсе, өзүн сөзсүз коопсуз сезет. Ошондуктан биз балдарды кайсы жарыкта өтөт, кайсында токтоп турарын көрсөттүк. Менин оюмча, балдар мындан көп нерселерди үйрөнүштү деп ишенем. Бул жерде абдан шайыр, балдар абдан көп. Сөзсүз балдар абдан кубанычта. Аларга баардыгы жакты. Айрыкча утуш оюндары, каармандар, интерактив учурунда жолдо жүрүүнүн эрежелери эске салынат. Сөзсүз аларда коопсуздук иш-чаралары алгагында көрсөтүлдү. Движение, конечно же, безопасной жизнедеятельности.
Бардык оюн станцияларында абдан кубанычтуу жана кызыктуу болду. Катышуучулардын тапшырмалары ар түрдүү, шамдагайлыгы жана ашык жөндөмдөрү, фантазия жана билимдери көрүнүп турду. Кээ бир мелдештерге командалык дух керек болуп жатты. Ушундай жарыштардын бири тамга ыргытуу оюну жаңы форматта өттү. Бияқта біз шарик түшіріп крестикин ойын деген ойынды ойнап жатабыз бияқта. Бияқта біз биринчи келтабыз деген ойнабыз, біз табыз деген ойнабыз. Ал эми үй куруу кандай болду? Чакмактардан үй тургузуда оңой болбоду. Анын үстүндө эң чоң мунараны ыкчам тургузуу керек. Бул жерде да жеңиш үчүн командалык биримдик талап кылынат. Бияқта көңүлдүү анан бал топтоп Он очень строительный деген ойын бар экен, ал жактан уйгур аткесин ошол оюн Эң узун кезекте кыздар түзүштү. Алар майрам бою уланган аквагрим чеберчилигине катышып, колдорунан кыл калемдер түшкөн жок. Мага бардыгынан сүрөт тартуу жакты. Аквагрим. Весело, хорошо, нравится. Кубанычтуу, мыкты, бардыгы жакты. Ушундай салтанаттар көбүрөөк болбосо биздин шаарда аз болот. Биз абдан кубанычтабыз. Ал эми алгачкы медициналык жардам көргөзүү жана сууда алып жүрүү секторлору балдарды гана эмес, чоңдорду да кызыктырды. Улардын эң башкысы реалдуу жашообузда пайдалуу кереги тийиши мүмкүн экендигинде болду. Ошондой отуруп күйлөө калсын. Бир, эки, ай молодец. Эми колду кайсы жерге коюп экенбиз? Мына эки эмчектин ортосуна көкүрөк көдөнүн так ортосуна отуруп, басып. Здесь дети, взрослые учатся, как сделать искусственное дыхание. Бул жерде балдар чоңдор менен биргеликте жасалма дем алдырууну, жүрөккө кандай уктоо жасоону үйрөнүштү. Алдын ала кандай чараларды көрүү керек жана медициналык жардам көрсөтүү учурунда кандай иш-чаралар жасалышы керектиги көрсөтүлдү. Первой помощи. Ушундай уюштурабыз керек, көп уюштуруш керек. Балдарды жакшы тарбиялайт, жакшы немелерге үндөйт да. Ушундайлар көп болуп турса аябай жакшы болот эле да. Аябай кызыктуу болуп атат. Жолдо жүрүүнүн эрежеси, сууга чөккөн эмне ошонун баарын айтып атат. Керек да мунун баары тең. Ушуну уюштурган уюштуруучуларга чоң рахмат айтып кетет элем. Ар бир бала көптөгөн сынактарга катышууга аракет жасады. Канчалык оюндар көп болсо, упай топтоо мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Аларды билетке алмаштырып, Кумтөрдүн 3 жолку утуш оюндарына катышат. Кубанычтуу утушка ээ болгондорго балдар энциклопедиясы, альбом, фломастерлер, оюнчуктар жана кепкалардан турган белектер берилди. Жалпысынан 90 комплект белектер тапшырылды. Мен китеп, карандаштарды утуп алдым. Балдар мен 4 бала менен келгем, ушу балдар утуп алды. Чоң рахмат. Майрамыбыз менен барыбыз. Кумтөрдө үй бүлөгүнө майрамында бир да бала белексиз кеткен жок. Аларга жагымдуу бонус катарында бардыгына ширин таттуулар жана шарлар бекер таркатылды. Аябай жагат, балдарыбыз жыргап бүгүн куунап, биз дагы балдар менен кошо балдар жаштыгыбызды эстеп жыргап атабыз. Рахмат сиздерге. Неберем утту бүгүн. It's amazing, it's beautiful. Бүгүн биз жүздөрдөн кубанычты көрүп турабыз. Бул самалыктан бардыгынын рахат алуусуна кубанычтабыз. Күн, таза аба жана сыкөл, жай саратанында мындан башканын эмне кереги бар. Көл жээгиндеги кереметтүү майрам миңдеген адамдарды топтоду. Эң башкысы майрамдык акциянын катышуучулары коопсуздук эрежелерин жумушта да, үйдө да, көчөдө жана эс алууда бардык жерде сакташ керектигин көңүлдөрүнөн түйүп алышты. Токен компаниясынын кызматкерлердин аракеттери менен Кумтөрдүн үй бүлөгүнө самалыгы чыныгы кубанычтын майрамына айланды. Балдар толгон токой кубанычтын кучагында спорттук жарыштар жана кызыктуу оюндар менен бардыгын унутуп салышты. Ата-энелери да жандарынан кеткен жок. Бардыгын таң калтырганы мындай олуттуу маселени балдарга оюн формасында жөнөкөй түшүндүрүп жеткиргендикте болду.
Алкышлар болсын, молодцы.